Балқыты болған қайрықтар, бардық ел ұқты үркөсін, ұлы кечу балқыды ұнытып дүйіне тұрмышын. Қаласаң тым байырдайбыз, қабылайын қырғызым деп, қайрадан сіздер көріп жатқан 7-ші каналда талантты апалар телепрограммасы сіздердің назарыңыздарда, андықтан бізбенен бірге болыңыздар. Құрметті телегөршілер, өзіңіздер білгенде біздің талантты апалар программасына жергілікті 7 дуаннан өзінің таланты менен танылған мықты инсандар келіп, ырларын ырдап, жалпы қырғыз еліне жақсы маанай тартылып келет. Бүгін де біздің құтты студиябызга ошондой талантты апаларыбыз келіп, өз өнөрлөрү менен, өз таланттары менен жакшылыктарда кызмат кылып жүргөн биздин мыкты эжекелерибиз келіп, жалпы қырғыз елінің көңүлүн көтөрөлү деп келип отурушат. Алар кимдер десеңиздер, бүгүн бизге бул ырышлар мурда кайделе деген бир топ келип отурат. Чындыгында мен да ойлонуп атам, бул ырышлар чындыгында мурда кайделе депчи. Сиздер да ойлонуп турган болуш керек. Бул кайсыл ырышлар болду экен, кандай ырдайт болду экен деп. Ошондуктан мен жалпы келген коноктор менен амандашайын, саламдашайын. Арбаңыздар. Кош келипсиздер. Бул ырышлар мурда кайделе деген топтун ошолар. Алардын топ башында Гүлмира Ыстамкулова эжекебиз, жана ошондой эле Райма Исаева, Ратпы Астранова жекебиз, Айгүл Жумакунова, жана ошондой эле биздин таланттарды баягы колдоп келген, ар дайым аккордеондун комузун колго алып жүргөн биздин агайларыбыз Силан Үкеев, жана ошондой эле Кычан Шаршенов айларыбыз келип отурат. Арбаңыздар деп дагы бир жолу учурашалы. Кош келипсиздер. Мана кандай? Жакшы. Жакшы келип олдуңуздарбы? Аман эсен. Силан агайды мурунда биздин студиядан көргөнбүз, дагы көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Жалпы кыргыз эли бүгүн сиздерди карап отурат. Кандай ырышлар болду экен булар? Бул ырышлар мурда кайделе дегендейчи. Ратбөжө, кош келипсиз. Чын эле эмнеге бул ырышлар мурда кайделе деген тема? Топтун аты. Арбаңыздар, көрүүчүлөр. Эми биз деген Гүлжамиля Шакирова деген акын жазуучуну билесиңер да барыңыздар. Ошол Гүлжамиля менен бир катар теңчтөө болуп кетебиз. Анан биздин анда-санда көрүп, ырдап жүргөнүбүздү көрчү. Анан ошондой бир ой келди да, бул шайыр апалар деги эле баштала электе болчу. Эч кандай шайыр апа жок эле ал убакта. 10-жылы болчу, 2014-жылы. 14-жылы экен. Анан ошондон баштап анан кийин Гүлжамиля Шакированын оюна туура келди да, келгиле силер деле арманда калбагылачы, бир чогулуп туруп бир чыгарылчы деп. Анан кандай ат коебуз эле ошентип калды. Анан баарыбызды угуп көргөнүн айтып атпайбы, өзүнүн баягы ырын сабын айтып атат да. Келтирип уккун кайра эле, бул ырчылар мурда кайделе деп калды да. Анан эле келгиле ушуну коелу деп анан кийин тигил узарып кетти да. Анан мейли анда берки бул ырчылар мурда кайделе деп коюп алалы. Эми башкача асыл зат, анан ару зат дегендер көп эмеспи. Анан деп ошон үчүн өзгөчөлүп койгонбуз. Ошонун бери Кудайга шүгүр, мына эмди жылы буйруса 10 жылдык беребиз. 10 жылдан бери канча жерге 7 дубанда кыдырып концерт коюп келдик. Филармонияда концерт болду, Кыргыз драма театрында 1-2 жолу койдук, дагы башка жерлерде коюп атабыз. Дагы бир концерт дагы берели деген бир жакшы үмүт менен даярданып атабыз. Эми аны алдыда турмуш убакыт көрсөтөт. Жакшы, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр билгендей, Кыргыз Республикасынын акыны Гүлжамиля Шакирова эжекебизден атайын топ жетекчиңиздер Гүлжамиля эже бул ырышлар мурда кайделе деп туруп түзүп койгон экен. Чындыгында бул ырышлар мурда кайделе деп мен да кызыгып турам. Раткан же, өзүңүз кайделеңиз бул убакка чейин деппи? Баягы сизди тояштан, жакшылыктардан кызмат кылганыңызды көрөбүз. Баягы эми ырышлар ушундай да, таланттуу адамдар, өнөр адамдары ушундай жакшылыктарга кызмат кылса экен деп тилек кылап, анан сизди жалаң тойдон көрүп калабыз да. Анан бүгүн куттуу студиядан көргөнүбүзгө да абдан кубанычтабыз. Ошондуктан эми бул ырышлар мурда кайделе деп туруп бир ырдап бериңиз, эми келиңиз. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Анда эмесе бүгүн ушул студияга келгенибизге жараша бир жаңы ырдын бет ачары болуп калды. Кайсыл ыр? Бул ырды эч жерде ырдалган эмес, бүгүн биринчи жолу аткарылып атат. Эми аракет кылып бул жигиттер коштоп берсе, ошону аткарып берейин. Бул Камчыбек Букалаевдин Жаштыгым деген ыры. Ону сөзүнүн кимдики экени дагы ачык билине элек, бирок билебиз. Анткени бул шашылыш түрдө ушул бүгүнкү студияга келип ырдалып атат. Анда эмесе кеттик, анда эмесе.
Ол чабалар, карачы, ырдын текст эле канбай калган махабатка гана айнейсиз. Жаштык өтүп кетип атпайбы? Мен санамба. Баягы жандоочу кийик аттыра токоткон биякта Исламбай экенибизди карасак ушундай берилип чертет экен чындыгында да. Мындай музыкантты каяктан таап алгансыңар? Гүлбирже. Биздин багыбызга түшүп калды да. Багыбызга түшүп калды. Бул жигит өзү мурун Россияда иштеп жүргөн. Ал жерден дагы кетирбей жатышып, анан кийин ушул жака бир айылдап келип калыптыр. Карап калдыңар. Кетирбей койдук да. Жакшы, кийинки сөздү мына Райым эже көрөлү. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Жалпы ушул баягы топко кошулуп электе мурда деле ушул өнөр жаатында иштеп, ырдап жүрдүңүзбү же кийин эле таланттар ачылып, ырга кызыгууңуз пайда болду? Ой, жаш кезде ырдап жүрдүк. Анан эми бул ырчыларды Гүлжамиля Шакирова таныштырып, топту түзгөндөн кийин анда мүшүктөр үйдө отургубуз келбей эле, ээрчишип эле бири-бирибиз менен бир туугандай болуп эле ээрчишип калдык. Ырдайлы кокой, үйдө отура бербейли, карыдык деп отурбайлы, ырдап өзүбүздү өзүбүз жашарталы, балдарыбыздын жакшы күнүн көрүп жүрө берели, ырдап жүрө берели деп анан ырларды ырдап жүрөбүз. Мынакей чындыгында өнөр баягы кара жашка карабайт дейт. Сиздин дагы ушул топко кошулгандан кийин ош бетер талантыңыз ачылып, ырдап жүрөсүз. Жашарып ырдап жүрө берели деп атабыз. Кайра ырдагыңыз келди. Кайра ырдагыбыз келди. Бүгүн бизге мына жалпы биздин көрүүчүлөргө кайсыл чыгарманы алып келдиңиз? Мен бир элес деген ырды ырдап берейин. Бир элес. Бир элес. Негизи ырлардын тексттери абдан, темалары жакшы экен. Бир элес кеттик. Кычанбайкем кыйкырган жактым ага. Кандай кылып атасың? Мен деле кыйкырайын деп атам, бирок окшошпайт. Көрүп калышкандылар аябай сонун коштогон жерде баягы кыйкырган жакта кандай кылып атасыз? Бир кыйкырсаңыз көрөлү. Мынакей урматтуу теле-көрүүчүлөр, бүгүн биздин студия ушундай жаңы болуп бөлөнүп турган чагы, себеп дегенде бул ырчылар мурда кайделеңдеп мыкты инсандар, мыкты таланттуу биздин эжекелерибиз келип отурат. Бул жерде бизден Гүлмира Стамгул эжекебиз жүрөт. Гүлмира эжени дагы баягы Facebook баракчаларынан, тигил жактан, азыр интернет желесинен көп көрүп калса, көбүнчө эле Россияда тойдо жүрөсүз. Ал жака чакыруу менен барасызбы же ошол жакта барып келип турасызбы? Саламатсыздарбы, теле-көрүүчүлөр? Мен барып турам ал жакта, балдарым, кыздарым ошол жакта. Көбүнчө ошол жакта болуп калдым эле, жүрдүм ошол жакта.
Ал Россияда да мигранттардын арасындагы көп иш-чараларга катышып жүрдүм. Мен Силанды ошол жактан таптым. Мынакей. Не эшитип келди? Токтогулдан таанышпай, ошол жактан таанышып, ошол жактан табышып, көп Силан экөөбүз ошол Россия жергесиндеги ар кайсы региондордогу өткөн мигранттардын арасындагы иш-чараларга көп катышып жүрдүк. Кыргыздын желегин көтөрүп алып. Ошол мен баягы Facebook баракчаларыңыздан сизди ушул жакшылыктарда, тойлордо, иш-чараларда, эми ал жакта деле байма-бай тез өтүп турса керек ушул иш-чаралар. Тойлор кадимкидей эле Кыргызстандагыдай эле болот той ал жакта деле. Жылкы союп уча тартып эле. Уча тартуу кадимкидей Кыргызстанда кандай той болсо, Россияда деле ошондой. Ал жакта баягы жар айтып, сүннөт той, жентек той дегенде юбилейлерди ырдап каласыз. Ооба, жакшылыктарга барып жүрөм, ооба. Мына Сыламбайке деп калдык. Сыламбайке дагы ошол жакта баягы эле азыр адамдын каякта жүргөнүн, эмне кылып атканын бүт интернеттен билебиз да. Интернетке киргизип коюп, чүктөп коюп, анан карап отуруп, бул ушундай таланттуу инсандар экен депчи. Анан Россиядан ыраазы эле албайсыз. Ошол жакта ырдаган ырларыңыздан бирди аткарып бериңем, кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Анда эмесе мен Гүлжамиля Шакированын сөзүнө жазылган Болот Садыковдун «Сизге» деген чыгармасын. Айбар, кеттиң. Чыгарма. Негизи эле ушул баягы азыр фонограмманы жоюп атат, анан көбүнчө иш-чараларда Гүлмирет ушул фонограмма жок деп айтасызбы же фонограмма менен? Жок. Фонограммасы жок эле. Иш-чараларда фонограмма жок. Аккордеон Чынын комуз. айтканда тойго барганда фонограмма болуп кетет, жар айтканда эме болгондо. Жанагындай иш-чараларда аккордеон, комуз. Ал жакта биз ал жактан фонограмма менен ырдаган жокпуз, бирок биз көп эле иш-чараларда. Себеп дегенде азыр эл ушул жан дүйөнгө суусап турат да. Анан барып алып баягы флешканы сайып алып фонограмма ырдагандан көрө, мына ушундай кылып аккордеонду, комузду, шылдыракты коштоп туруп, кыргыздын мондай улуттук кийимдерин кийип туруп ырдап берсе, бул өзгөчө бир баягы шаңдуу болот. Уккан кишиге дагы. Анан баягы барат дагы азыр көп кырчылар барып эле баягы флешканы салагалы эле ырдап кетип атышпайбы? Агарынан мынакей бүгүн биздин 7 каналдын студиясында шаңга бөлөнүп турат. Сиздердей таланттуу келгендечи, анан бул
жерде жанаттан бери Айгүл эжекем болсо мени карап турат. Багыт качан беребот болду экен буга. Айгүл эже кош келипсиз. Сиз деле ошол 2014-жылдан бери ушул топтосузбу? Ооба, 2014-жылдан бери ушул топтомун. Мына үй бүлө, бала чака дегенде негизи ушул ырдап атканыңызга колдоо көрсөтүп, баягы теледен көргөндө жакындарыңыз биздин Айгүл деп суктап калышабы? Биздин топтун көкүрөк күчүгү. Мынакей. Күчүбүзү. Ооба, мен деле мурда бул өзүбүздүн бул илгери Фрунзе шаары, азыр мына Бишкек, бул Ленин заводунун дом культурасында ырдачу элем. Ал кезде ошо биздин жетекчибиз тиги Медербек Саков деген комуз чагайыбыз эле. Быйыл 90го чыгып. Быйыл мына 90го чыгып атат. Ошондо бир шаан шөкөттөрдү ошол комуз менен ушул Ленин заводунун кандай иш чарасы болсо ошонун баарына катышып келгенбиз. Анан жанагы Гүлжамила Шакирова биздин жетекчибиз ошол бизди ирге ошондой жерлерден бүт баарыбызды өзүнө баягы карап жүргөн экен да. Мени Токтогулдан таап келген. Топтоп алган. Кудай буйрса мына 10 жылдык юбилейибиз болгон турат. Үй бүлө, бала бакыра, небере дегендей. Буйруза мына ошол 10 жылдык баягы өзүңүздөрдүн концертиңиздерди берген турат экенсиздер 1 жылдан кийин, ошондо дагы жаңылыктарыңыздар менен биздин эфирге келип туруңуздар. Анан бүгүн азыр Айгүл эже кандай ырдайт болду дегенде биздин жалпы көрүүчүлөр дагы суктанып жаткан болушуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер үчүн Айгүл Жумакун эжекебизден жагымдуу чыгарманы кабыл алыңыздар. Анда эмес Аксыл кечим деген ушундай бир жакшы чыгарма айтып Кыйгырган жактымы? Бизге баягы талант табуулар телепрограммасына жалаң талант табууларыбыз келет, өздөрүнүн өнөрүн тартуулайт, талантын тартуулайт да. Анан жакшы эле коштойн дейм, бирок окшоштура албайм. Кычан байкени артыма алып келип койушум керек экен. Кыйгыртып. Кычан байке, бул топко кандайча кошулуп калдыңыз? Себеп дегенде азыр комуз черткендер көп, аккордеон черткендер көп. Анан буларды деле Гүлжамила эже деле сиз кыргызчылык менен карап отуруп, эч болгондо ушуну коштогону жакшы экен деп алса керек. Мен кандай айтсам болот? Мен өзүм Токтогулдан болом енді. Музыкалык билим деген жок, бизге тубаса эле билим.
Анан жанында отурган кимdir эжем болот. Кычан түш алдыга дейт жөнөйм ушу каяка жөнөйт. Барам ушул ага нарынтарча айтканча баягы эме деп коет го, чоп эмне деп коет, эме нарынтардын жакшы сөзү бар негизи. Ошондой жардам берип коем мен өзүм көбүнчө негизи мен биякта Бишкекте, Кыргызстанда Корголдун небереси деп тааныйт мени. Мен бул жерге 91-жылы филармонияга иштеп кеткем биякта. Документи жок келип эле. Анан ушул эжелерге кошулуңуз дейт, кошулуп жүрөм, жаңы келип атам, бирок биринчи жолу келип атам мен. Без иритсе безни чогуу болуп атат да. Анан дагы бир чогулуп бир чогуу чай ичип, анан чогуу даярданса анда башкача болот. Эми мындан да сонун болду. Даярданбаганыңыздар ушул болсо, мен ойлойм, чындыгында үйүндү ыратканча кантип тарбиялайсыздар? Азыр мен үйүңүздөрдү карап отуруп баягы бир жаш кыздардай дейчи, үйүңүздөр кадимки ошол жаш кездегидей. Анан ал үйүндү кантип тарбиялайсыздар? Эми бизде мындай да, Кудай берген туаса талант болот. Ал мисалы үчүн жасалма үйүндөр убактылуу ошол окуп атканда чыгышы мүмкүн, окуп бүткөндөн кийин деле чыкпай калат. Биздин негизи түптөлгөндө эле төрөлгөндөгү талантыбыз. Эч кандай үйүндү тарбиялаш жок. Аны усук суукка суу ичпей эле же муздак ичпей эле деген жок. Тарбияламай жок. Жок, ошол каерден кел десең ошол жерден барып эле түн боло күн боло. Кээ бир ырчылар келип айтат го, эртең менен үнүм ачылбай атат. Какап калдым, чакап калдым. Бизде андай жок. Эртең менен болот. Көбүчүлөр биздер теледен көргөн мүмкүн жаман көрбөйттүр. Тамам ооруп калыптыр деген бир шылтоо болот го. Сиздерде андай шылтоо жок. Бизде андай шылтоо жок. Уктап жатканда ойготуп тур ырда десеңдер ырдай беребиз. Ошон үчүн бул Гүлжамиля Шакированын аябай көрөгөчтүгү бар да. Ал жалаң эле акын эмес, жазуучу эмес, ырчы эмес, анын көрөгөчтүгү да бар. Алыстан көрөт баарын. Ошентип бирден тандап алганда бул бекер эмес. Бизде дагы эки эжебиз бар. Алар да бизден да сонун ырдаган эжелер. Буну эми кийинки эфирлерге келгенде сөз салып келиңиздер. Урматтуу телегөрүүчүлөр, дагы бир кызык жери мына ушул бул ырчылар мурда кайда эле деген топтун 70% десем болот, токтогулдук эжекелер экен. Агайларыбыз токтогулдан экенбиз да. Анан бул жерде баягы эфирден сырткары сүйлөшүп калдык. Бул жерде бир эжекем балыкчыдан экен, көлдөн, бир эжекебиз көлдөн. Сузактан экен, бирок 70% десек болот да. Токтогулдан экен. Эми токтогул кетмедөрүнүн таланттарын мекени деп келебиз да. Бирок эки эже кошулса анда тең-тең болуп калабыз. Тең-тең. Ошо эки музыкантыбыз бар. Ошон үчүн бүгүн алып келбей койгон турбайсыздар. Алып баруучу токтогулдук экен деп көбүрөөк келели дедик. Көбүрөөк. Токтогулдар көбүрөөк баралы да. Тамаша бардык, тамаша. Ар бирибиз 7 областтан бириккен. Эми Кыргызстандын баардык жеринде таланттар бар, өзүнүн таланттары менен, өзүнүн бир кооз жерлери менен мактанып келет да. Анын сыңарында мынакей көлдүк эжекебиз. Жайында барып турасыздар көлгө. Бай ырдап биз ал жака конкурска катышып, биринчиликти алып, гран-прини алып келгенбиз. Конкурска да барабыз. Кайсы жерде кандай чакырган жер болсо бара беребиз. Жакшы, эми Райма эже. Келиңиз, эми дагы бир чыгарма аткарып бериң. Мейлим, акыл. Кийинки чыгарма. Кеттик. Азыр мындай урматтуу телегөрүүчүлөр, азыр биздин Райма эже ырдайт, талайым сенде деген. Эми бул шаңгыр да. Анан Кычан байкем коштоп турат. Кыйкырып турат да, кеттиги. Eylesin gözü
Ай рахмат. Жалпы биздин телекөрүүчүлөр да азыр экранга жакыныраак келип, кызыгып, карап, сиздерди колдоп, кол чабып аткан болуш керек чындыгындачы. Баягы Зейнеп Шакеевадай элерди айтып экенсиз. Гүлсүм Мамашевадай. Анан көбүнчө мен эжекемди мындай карап отуруп, баягы Анарам Мадиева эжекебизге окшоштуруп кеттим. Мындай окшоштуктар бар экен, Мына Ислам байке. Аккордеонду канча жашыңыздан бери чертесиз? Аккордеонду 3 класстын чертем. Бала кезден эле талант. Кудай берген талант. Сиз да Токтогулдан? Мен да Токтогулдан. Иттиги чоң. Жакшы, мынакей, чындыгында эми талант деген ушундай. Бирок ошо таланттын арасында деле бизде аккордеон черткен байкелерибиз, комуз черткен байкелерибиз көп эмеспи? Анан ошонун ичинен дагы баягы адам өзүнө жакканды алат да. Ана агайды, бияк агайды жакшы кошо алган экенсиздер. Чындыгында сиздерди колдогон, коштогон. Эми көбүнчө ушу бизге келген талант таптар ушу музыка жагынан, музыкант жагынан кыйналышат да. Себеп дегенде бир музыкант алат, анын менен тигинин мамилеси келишпей калат дегенде. Ошентип отуруп, мынакей сиздер да өзүңүздөргө жаккан бир мыкты музыканттарды алып барсыздар чындыгында. Айгүл эже, өзүңүз эмне иш кыласыз? Мындан баягы ырдан башка? Мен өзүм тигүүчүлүк менен алектенчүмүн. Азыр болсо лаги небере бар. Үйдө эле отуруп атам. Азыр баягы бизде неберелериңиз көрүп отурат. Анан биздин апабыз деп сүйүнүп калышат көргөндө. Ооба, буюрса алар сүйүнүшөт, колдошот. Сиз деле ошол тойлордо, жакшылыктарда кызмат кылып ырдап турасызбы? Ооба. Барып чакырып турат. Себептен барыңыздардын талантыңыздар бар экен, өнөр бар экен, үн бар экен дегендей. Анан үйдө отурган болбойт. Азыр баягы сырттан да кирешеге таап туруш керек да. Анча тойлорго барып. Тойдон калбайбыз, такыр. WhatsApp номеримди эле айтып калбайсыз. 0700 эле чалгыла деп Айгүл эжеге менен дагы бир чыгарган угалы келиңиз. Мейли эми азыр жанагы тиги ким эле жанагы туура башка ырды ойноп коюшту булар. Кусалык деген. Эми асыл кечимди эми ырдайм да. Ömürde ötüp gidip maksat
таң ыр эмес бекен, а? Мен жөн эле бир кыялданып башка жака кетип калдым. Эжекем ырып чындыгында сонун чыгармалар. Ырды кандай кылып тандайсыз? Музыканттар менен сүйлөшөсүзбү же өзүңүз эле ушуларды ырдайм? Мен өзүмдүн жүрөгүмө жаккан ырларды ырдайм. Ооба, ырдын баары жакшы, бирок ар бир адам өзүнүн жүрөгүнө отурган, өзүнүн баягы ырдасаң дагы ошо элге жете турган ырды өзүңө жаккан, душаңа кирген ырды ырдаш керек да. Негизи мен өзүм тандоом менен ырдайм. Жакшы. Гүлбир эже баягы Алапта таң шейит деген бизде бир китеп бар го. Жакшы китеп, а? Анын ичинде бир 700дөн ашык ыр бар. Ошол Алапта таң шейиттин ичин баракта отуруп кайсыл ырларды көбүрөөк ырдайсыз? Негизи кайсыл жака көбүрөөк басым жасайсыз? Мекен жөнүндө, сүйүү жөнүндө? Эми Айгүл айткандай, көбүнчө эле баягы сүйүү жөнүндө болуп кетет, чынын айткандачы. Мекен жөнүндө деле ырлар бар. Аны чет жерде жүргөндө мен кыргызмын, ала тоо деп ырдап жүрөбүз. Көбүнчө ушул баягы апаларга бизде жергебизде азыр апалар көп ырдап чыгат атпайбы? Анан ушул ыр тандоодо өтө кыйналат да. Анан жашым өтүп калса мен сүйүү жөнүндө ырдасам, анан эл эмне дейт депчи. Анан көбүнчө эле неберем, балам, элим, жерим деген чыгармаларды көп аткарышат да. Анан сиз ошол жактардан кыйналбайсызбы дегеним да? Жок, мен ал жактан кыйналбайм. Көбүнчө сүйүү жөнүндө ырдайм деген. Жок, мекен жөнүндө деле ырлар бар. Анан бирок баягы өзүңдүн жүрөгүңө жаккан ырды ырдагың келет да өзүчө. Анан өзү ырларымда көбүнчө эле сүйүү жака басым жасалып кетет да өзүм. Токтогулданмын деп калдыңыз. Токтогулда турасызбы же азыр Бишкекте туруп атасызбы? Токтогулда да турам, Бишкекте турам, азыр Россияда да турам. Азыр ошо 3 жакта. Көбүнчө шаарда болосуз. Көбүнчө шаарда болуп калам, мен шаарда. Анан баягы шаарда ушундай бир иш-чараларга, же болбосо эфирлерге, радиолорго, телелерге барып турасызбы ырдап? Азыр эми көбүнчө ушул маданият жагына жакшы колдоо болуп атат. Көп иш-чаралар, конкурс кароосунактар өтүп атат. Мына ошолорго сиздерде апалар барып туруш керек да. Мына кече жакында эле 9-май өттү. Андан мурунку майрамдар бүт, энелер күнү өтүп атат. Мына ушундай иш-чараларга байма-бай катышып туруңуз. Мүмкүн бизден да телевизордон көрүп атса, ой, ушул ырчылар чакыралычы, сонун ырдайт экен деп аткан болуш керек. Ошондуктан азыр кайсы чыгарманы аткарып берейин дейсиң? Сүйүү жөнүндө айтылып калгандан кийин ушу Ашыралы Айтали атабыздын Ак шоокум деген чыгармасы. Айбар, кеттик.
абдан кызыгуу менен угуп атам чындыгында. Мен деле ойлойм, жалпы биздин телекөрүүчүлөр дагы ушундай кызыгып карап отурган болуш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин Талант таплар телепрограммасында мыкты топ бул ырчылар мурда кайделең деген ырчылар. Бул ырчылар чындыгында мурда кайделе деп мен да ойлонуп кетип атам. Бирок баягы Рат Бөчөкөбүздү көп көрүп жүрөбүз. Тойлордо кызмат кылып. Негизи эле Рат Бөчө ушул канча жашыңыздан баштап кызыгып, ырдап калдыңыз? Бул эми мен негизи тааныгандан баштап эле ырдайм да. Альтер майрамдан баштап эле. Чоң апам болор эле ошо тиги бир айылда ойноп жүргөн кызга мага ыр чыгарып берип, ойногондо урушуп кеткенде ошол кызга арнаган ырым бар эле да. Анан ошону ырдап берип, ошондой көп эмелер болчу. Анан мектепте ырдап жүрдүм. Мектептен дагы караоке конкурска катышып, Ошко чейин барып келгенбиз. Андан кийин техникумда окудум. Анда дагы ошо сахнадан түшпөй, жана айтып аткан Медербек Исаков деген агайга мен 16 жашымда барып катышкам. Мына жакында 90го чыгып атам деп бизди чакырып атат тоюна. Ушундай көп эмелерде катышып эле жүрдүм. Анан кийин баягы турмушка чыккандан кийин турмуш шартка байланыштуу бала чака деп кичине эс алдык болуп калды. Ортодон бир топ эс алып калгандан кийин алар кайра чоңоюп уже ордоруна койгондон кийин баягы кайра баштадым. Ырдап жүргөн болбойт да. Анча баягы ырдатканча баягы клиптериңизди көрүп калып атабыз. Ошо клип тарттырып каласыз. Негизи канча клип бар сизде? Негизи 2 клип бар, бирок бирөөнү эле чыгарганбыз, Энекебай деген. Мен негизи ушундай катуу мындай киришкениме Бактым Мамаев себеп болуп калды. Ал мен биринчи көрүп эле үнүмдү укканда эле эже ырдабасаңыз болбойт деп аябай бир ырларды жазып берип, Энекебай деген. Анан ошого карата эме болуп калдым да, ырдап калдым. Анан ага карабай баягы окушум керек эле деп искусство институтун бүтүп алдым. Анан Кудай буйруса быйыл ошо эмгегим кичине баягы иш-чарага көп катышам да. Ошол кичине бааланып кыргызды баягы эмгек эмеге Маданият мыкты кызматкер деген төш белгини алдым. Буртукта бир кол чаап коелу экенсиздер. Баягы эфирде сиздин бир шаңдуу ырыңыз менен ачып бербедикпи? Эми сиздин бир шаңдуу ырыңыз менен кайра жаап берелик эми келиңиз. Эмнелигине, кыргыз кызы. Torol
студияны келип шаңга бөлүп бердиңиздер. Ар дайым ушундай үнүңүздөрдөн жазбай, мыкты жакшылыктарда, тойлордо, ушундай эфирлерде үнүңүздөр жаңып жүрө берсин. Эми келиңиз Гүлмира эже кыска нуска жыйынтыктоо сөз болсун сизден, эмне дейли эми, рахмат силерге ушинтип бизди конокко чакырып, биздин анча мынча бугубузду чыгарып, ушу силердин жамаатыңарга, ишиңерге ийгилик каалайбыз, аман болгула, ден соолукта болгула, ушу эфириңерде дайыма жакшылыктар болуп, жакшы ырлар жаңырай берсин. Айткан сөзүң. Ишиңерге ийгилик, жамаатка. Ушу кыргыз эли аман болсун, өссүн, өнүксүн, ушу эл журтубуз аман болсун. Рахмат, сіздерге дағы чыгармачылык, ийгилик, чыгармачылык эргүү каалайбыз. Ушундай үнүңүздөр менен дагы көп жакшы эфирлердин шаңга бөлөп көркүн ачып жүрөңүздөр. 7 каналдын ар дайым сиздер үчүн эшик ачык. Келип, жагымдуу чыгармаларыңыздарды жалпы биздин көрүүчүлөргө, жергебиздин 7 миллион калкына жакшы маанайды тартылап жүрөңүздөр. Алтындай убактыңыздарды бөлүп келген баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто бул ырчылар мурда кайда эле деген топ келип, өздөрүнүн таланттарын, өнөрлөрүн тартуулады. Көрдүңүздөр, чындыгында таланттуу эжекелерибиз, таланттуу агаларыбыз келсе, биздин студия ар дайым шаңга бөлөнүп көрккө чыкмакчы. Андыктан сиздер дагы ушул биздин эфирге келүүнү кааласаңыздар, талантыңыздар болсо, төмөндөгү жазылган номерлерге байланышсаңыздар болот. Ар дайым биздин эшик сиздер үчүн ачык. Сиздердин талантты, сиздердин өнөрдү жалпы журтубузга көрсөтүүгө даярбыз. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар, бар болуңуздар, сак саламатта болуңуздар.